Жоопкер тараптын өкүлдөрү силерде суроо барбы? Тактоо иретинде суроолор бар эле. Бериңиз. Урматтуу кайрылуучу жаран, сиз өзүңүз белгилегендей, биринчи инстанциядагы соттун чечими 21-жылдын 1-июнунда чыккан. Ошол эле жылдын ноябрь айында Сузак районунун сотунун актысы менен даттануу мөөнөтү калыбына келтирип жатат. Суроо пайда болду. Эмне себептен Сузак районунун соту даттануу мөөнөтүн калыбына келтирди? Себеби ортосунда 5 ай өтүп атат. Жазык процессуалдык кодексинин 403 беренесинде 3 ай берилет деп турат. Туура. Суроо ушундай. Эмне себептен 5 ай өтүп кеткен күндө дагы Сузак районунун сотунун даттануу мөөнөтүн калыбына келтирди? Туура суроо, абдан туура. Ошон үчүн биз бүгүн Конституциялык сотто отурабыз. 5 ай деп мен тактап көрсөтүп өттүм баяндоомдо. 5 жыл өткөндөн кийин деле биздин акыбыз бар. Эгер ошол эле кодекстерде жазылып процессуалдык норма бузулган болсо 5 жылдан кийин деле бергенге акыбыз бар. Ал жерде көрсөтүп турат токтомдо. Сот отурумдун протоколу жок деп. Протокол эмне? Протокол жок болсо, значит сот жок да. Протокол жок, анда кандай сот өттү анда? Ким келди, кимди өздүгүн тактады? Ошон үчүн 5 ай эмес, мен оюм 5 жылдан кийин деле биз кайрылууга, Кыргыз Республикасынын ар бир жараны кайрылууга акысы бар. Норма бузулган. Ал жерде 11 пункт менен бөлүп атат. Протокол жок болсо, тил билбесең, жана башка. А бул жерде протокол жок. Ойлойм, ошол 11 пункттун эң жогорку мыйзамсыздыгы болгон деп. Ошо. Дагы суроолор барбы? Улантуучу суроо бар эле. Айта бериңиз. Ошол эле иш боюнча сиз жогорку сотко кайрылдым дедиңиз. Анан жогорку сот өзүнүн актысы менен аталган өндүрүштү кыскартты деп көрсөтүп атасыз. Өзүңүздүн өтүнүчүңүздө. Маселе суроо, кайсыл себептер менен өндүрүштү кыскартып атат жогорку сот? Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 403 беренеси даттануу же сунуш берүүнүн мөөнөтүн калыбына келтирүү тартиби боюнча 4 пунктунда жазылып турат. Өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү арызын канааттандыруу же баш тартуу жөнүндө судьянын токтому апелляциялык инстанциядагы сотко даттанылышы мүмкүн. Үтүр. Ал токтомду жокко чыгарууга жана берилген даттануунун жана сунушту маңызы боюнча кароого же ушул кодекстин 417 беренесинде каралган талаптарды аткаруу үчүн даттанылган соттук актыны чыгарган сотко кайтарууга укуктуу дейт. 403 менен. Ага кошумча Кыргыз Республикасынын жогорку соту өзүнүн кайтаруусунда көрсөтүп атат. Биз кабыл алган жаңы конституцияда менен ошол менен иштейбиз. Ал мурда болчу. Жогорку соттун соттук актысында жазылып турат. Ал мурда болчу. Азыр жаңы алынган башкы мыйзам боюнча кодекс боюнча 403 4 пункту менен бул жерде көрсөтүлгөн дейт. Апелляциялык мына караңыздар, судьянын токтому апелляциялык инстанциядагы сотко даттанышы мүмкүн дейт. Точка. Запятой болуп атат. А эмне бул жерде апелляциялык, бул жерде вопрос калып атат да. А эмне үчүн жазыш керек беле? Кассациялык же болбосо конституциялык сотко деп. Апелляциялыкты көрсөтүлгөн, ошол жерден бүттү. А силер бизге кассацияга чыга албайсыңар деген чектөө болуп калат.
Анда апелляциялык деген сөздү алып салайлы. Же анда ушул жерге Жогорку Кеңеш мыйзамды ушул киргизип атканда айтыш керек эле да анда. Алып коелу же баарын кошуп коелу, баарын деп. Ошого бул жерде бул 4-пункт апелляциялык деген сөз үчүн бул алым салына турган пункт болуп атат. Ошол менин жообум. Сурооңуз барбы? Тактоо иретинде бир суроо. Сиз жогорку сотко даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү боюнча кайрылдыңыз беле же кассациялык кайрылуу менен кайрылдыңыз беле? Жок, урматтуу. Биз мыйзамдын талабы боюнча мөөнөтүн калыбына келтирүү биринчи инстанциядагы соттун милдети. Биз ошол жака кайрылып, бизге токтом чыгып атат. Мөөнөт калыбына келтирип атат. Апелляциялыкка келгенде биздин айтпадымбы, 4 ай кылган жумушубуз талаада калып атат да. Значит, тиги каршылаш тарап, жабырлануучу жак келип, алардын токтому менен, азыр мен жогоруда окуп тактап айтып өттүм, апелляциялык соттун чыгарган соттук актысында. Канааттандыруусуз калып атат. Биздики жокко чыгып атат да. Анда биз 4 ай эмнени чуркап жүрдүк деген вопросту коюп атабыз да биз суроону. 4 айдан кийин келдик, анан сиздердин токтомуңуздар кечирип коюңуздар. Тиги жабырлануучу жактыкы калсын, сиздердики жокко чыксын. Факт. Токтом турат. Бул токтомду соттук акты турат. Муну признавать этпейди апелляциялык суд. Сен дейт барып акт түзүшүң керек эле, канцелярияга барып. Анда соттун актысы кайда барат анда? Маселе ошондон чыгып атат. Барбы сурооңуз? Суроолор жок, рахмат. Урматтуу судьялар, барбы сурооңор? Бар. Бериңиз. Кыркел Жумалевич, бериңиз. Менде суроо бар. Урматтуу Кадырбек. Есть вопросы, да? Суроолор? Пожалуйста. Бериңиздер. Урматтуу кайрылтап айтсаңыз, сиз мына Кыргыз Конституциясынын 23-беренесинин жанагы 3-бөлүгүн айтып атасыз да. Ошого Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуал кодексинин 403-беренесинин ошо 4-бөлүгү карма-каршы келет депчи. Бирок ал жерде мынтип жазып турат да, адамдын жана жаран укуктарын жана эркиндиктерин чектеген мыйзам алдындагы деп турат да. Мыйзам алдындагы сиз эми билесиз да. Ал жанагы юридикалык күчү боюнча мыйзамдан төмөн болгон, мисалы, жоболор болушу мүмкүн, тартиптер болушу мүмкүн да, туурабы? Анан ошондуктан мен ойлойм да, муну сиздин өтүнүчтөгү ошого карма-каршы келет деген талабыңызды алып койсок кандай дейсиз? Себеби предмет бар, башка болуп атат да. Эми биз бул жерде мыйзам жөнүндө талаштабыз. Ал Конституциянын беренесинде мыйзам алдындагы небелер ченем актылар боюнча маселе болуп атат да. Бир мындай, даже мындай дал келбейт да мындай жагынан. Ошого сиздин өтүнүшүңүздөн ошо жанагы карма-каршы деген келет деген суранышыңызды алып койсок кандай болот? Сиз тактоо иретинде 23-берененин 3-бөлүгү адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин чектеген мыйзам алдындагы ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга тыюу салынат. Ошону алып коелу деп атасыз. Ооба, сиздин өтүнүшүңүздөн кичине. Себеби бул кылмыш жаза процессуал бул мыйзам болуп саналат да. Туура. Мыйзам алдында ченем укук акт болбойт, ошого алып салсак деп атам, сизге айтып атам да. Кандай дейсиз? Өтүнүшүңүздү мен колдой албайм. Себеби мыйзам алдындагы ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга тыюу салынат. Тыюу салынат да. Запрет, блок коюп атат. Жок, туура, бирок биздин 58-беренеде көрсөтүп атат. Ар бир соттолгон адам өз ишин мыйзамга ылайык жогору турган сотто каратууга укуктуу деп чектеп коюп атат. Мен сизге сизди түшүнүп турам. Мен бул маселе боюнча эми туурасын айтканда мен биринчи жолу келдим. Конституциялык соткочу. Мен бул жактоочулук жумушум деле стажым аз. Бирок бир бул жашоодо мына бүгүн баягы сөздүн башында айтып өттүм, адвокаттардын майрамында. Бирок
Адвокат деген бул кесип, ар бир адамдын жүрөгүнө кире турган кесип экен. Анча-мынча тергөөчү кылбаган жумуштарды аткарат экен. Ушул жумуштарды аткарып көрө атыптыр. Бул жерде анан биз баардыгын талдап көрө атабыз да. Тыюу салынат деп. Мен сиздин өтүнүшүңүзгө кошула албайм. Бул жерде анда экинчи суроону берейинчи. Ошол эле Конституциянын 50-нчи беренесин жана 4-нчү бөлүмдө жазып турбайбы? Ар бир соттолгон адам өз ишин ошол эске алсаңыз, мыйзамга ылайык деп турбайбы? Мыйзамга ылайык жогорку турган сотко каратууга укуктуу депчи. А биздин бул учурда кайсы мыйзамга ылайык биз неме иш алып барабыз? Биз иш алып барганда кылмыш жаза процессуалдык кодекс менен ылайык ошо тартипке ылайык иш алып барабыз, туурабы? туура. Ошондо 403-чү беренеде ал жерде ошо тартип көрсөтүп атпайбы? Анан бул сиздин кандай укугуңузду чектеш мүмкүн да? Ал мыйзамга ылайык болуп атпайбы бардыгы элечи? Менин укугум эмес, соттолгондун. Жок, ошо соттон сиз айтып атпайсызбы, ошого карма-каршы келет депчи. Конституциянын өзүндө жазылып атпайбы мыйзамга ылайык деп. А мыйзамда кандай жазылса, биз ошого баш ийип, ошо тартипте иш алып барышыбыз. Макул, сиздин сөзүңүзгө мен жооп берейин. Конституциялык мыйзамда бардык Кыргыз Республикасындагы мыйзам киргизе турган органдар азырына башкы прокуратурага берди. Эми бүт эле бардык министерствого берди да. Калаган мыйзамын алып кел депчи. Анан ошо элдин өкүлдөрү мына бүгүн жоопкер жогорку кеңеш кабыл алып атат да буларды, туурабы? А жогорку кеңеште кабыл алганда ар бир мыйзамды алар конституциялык сот менен эсептешип кабыл алабы бүгүнкү күндө? Эгерде жогорку кеңештин атынан сүйлөп атасыз. Сизге суроо экен да мен. Жок, сиз азыр суроо бербей, берилген суроого тагыраак жооп берип турсаңыз. Встречный эмесин деди. А бул жерде анда сиздер жерде неме кылбагыла, жерде дискуссия кылып жибербегиле, макулбу? Сурооңорду тагыраак бергиле, сиз дагы жооп берип атканда тагыраак жооп бериңиз. Башка суроом жок. Макулбу? Сурооңуз жокпу? Кеңеш Колунан келишинче жооп берди, менимче. Жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын башкы мыйзамы болгон мыйзамга карама каршы келген мыйзамдарды кабыл алганга акысы жок деп мен кесе жооп бере алам. Түшүнүктүү сиздин жообуңуз. Кыркел Жумалевич, сурооңуз бар эле. Урматтуу Кадырбек Мусаевич, айтыңызчы, эмне себептен сиз коргон адам жанакы эжеке ошо Сузак райондук соттун өкүмүнө карата өзүнүн күнөөсүн мойнуна албай туруп, албаганы көрүнүп турат да протоколдордо, ошо мойнуна албаптыр. Анан кийин эмне себептен ошол чечимге, өкүмгө каршы апелляциялык тартипте даттануу мөөнөтүн өткөзүп жиберген. Убакыт деген 3 ай берилген да, алар эмне үчүн 3 айда эмне түшүнбөй калган, же кандай себеппен өткөзүп жиберген, айтыңызчы. Урматтуу сот, 5 айдын жүзүндө апелляциялык арыз келип атат, туура. Ал бүгүн ошол убакытта деле пенсионер аял болгон. Юридикалык билими жок. Анан ошол соттук актылар чыгып атканда, мына азыр биздин юстиция министрлигинде өкүл болуп турат. Бизде баягы акысыз адвокаттар бар, ГГЮПтан катышкан. Ошол эле адвокат катышып атат. Эми анын айтышы боюнча сиз мөөнөтүңүз боюнча сиз акталдыңыз, камалбайт экенсиз десе бул кеткен. Эми кемпир аял. Эми ал эч кандай билими жок. Орто билимдеги аял. 5 айдан кийин анан бизге кайрылгандан кийин биз ошол маселе боюнча деле биз деле суроо боюнча биз ойлондук. 3 ай убакыт кетти, бирок кандай барганда протокол маселеси көтөрүлүп калып, ушул жерден биз чыгып кеттик. А так эссе биз 3 айдан башка процессуалдык норма бузулбаганда биз бул арыз боюнча жабылган, аяк жабылган боюнча калмак. Бир гана негиз бизге ошол түшүнүктүү, мен түшүндүм. Анда экинчи суроодо сиз жана айтып калдыңыз башында, биз тиги жоопкер тараптын суроосуна карата биз ошо сотко кассациялык тартипте актануу иретинде ар кайсы убакта 5 жыл өтөбү, 5 ай өтөбү кайрылабыз деп укугуңуз бар деп, туура. А эмне үчүн ушундай укукту колдонбодуңуз анда? Эгерде колдонбосоңуз эмне себептен? Ошону айтып бериңизчи.
5 kimге сиз айтып атпайсызбы мына соттолгондо да эзегерди күнөөлүү эмесмин деп санаса актанам дей турган болсо ага мыйзам чек койбойт мөөнөт жагынан туурабы айтып атпайсызбы 5 жыл болсо өтүп биз кайрылганга укугубуз бар деп андай болсо эмне үчүн сиздер ошол укугуңузду колдонгон жоксуз дейм да колдонбосоңуз эмне себептен ушуну түшүндүрүп бере аласызбы урматтуу сот биз укугубузду колдондук биз колдонуп бүт өзүнүн мөөнөттөрү менен сотко кайрылып келдик жогорку сот чыгарып атат иш кыскартылсын бул даттанууга жатпайт акыркы болот жок мындай да түшүндүрүп коеюн сизге Кадырбек Мусаевич сиз жаңыдан келип аткан адвокат экенсиз мындай да сиз жанакы өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү маселе боюнча башка ал башка маселе то есть процессуалдык мөөнөттөр жөнүндө маселе болот жердечи сиз мен айтканым ушу соттук өкүмгө карата эмне үчүн сиздер өздөрү укугуңдарды колдонгон жоксуздар дейм да эгерде жок колдонбосоңуздар себебин айтып берсеңиз мыйзамга ылайыкташтырып мен сиздин сурооңузга эми түшүндүм мен биз апелляциялык тартипте мөөнөт боюнча биринчи инстанцияга бердик биз ошол эле убакта муну жокко чыгарып бер деп бергенбиз апелляциялык тартипте жогорку сотко деле ошол эле арыз келди кассациялык даттануу келтирилген ал биз берилген бул боюнча биз ошонун негизине маңызына өтпөстөн биз чыгып кетип атпайбызбы ал биздин арызда көрсөтүлгөн мен өткөндө аналитика борборунун отделинин башчысы мага чалганда мен бүт так көрсөткөм биз бергенбиз урматтуу сот бул өкүм туура эмес чыккан бул мойнуна албай эле бар жок бузулган ошон үчүн муну жокко чыгарып бериңиз бул өкүмдү анан дагы бирдеке урматтуу соттор ушул эле маселе боюнча эми бул алдамчылык да бул жер участкасына жакында жарандык тартипте соттун актысы чыкты ошол эле Сузак райондук сотунда бул кишилер көрсөтүп атат да эми маңызы мен бир участканы мага сатты эле анан алдап койду жарандык тартипте эч кандай алдоо жок алардын жазган доо арызы канааттандыруусуз калып ошол Жаран Табалдыеванын жакка чечилди жарандык тартипте 3 ай по-моему 4 ай сот болуп өттү ал жерде көрсөтүп атат алар ошол соттун токтому менен Табалдыева 204 биринчи бөлүм менен бул алдамчылык менен өкүм чыккан жогорку сотто кабыл алып күчүндө калды бул бүгүнкү күндө ошондой адам ошонун негизинде сиз могул участканы мага кайтарып бергиле деп соттон сураган сот айтып атат кечирип койгула бул жерде эч кандай сиздердин талаш боюнча бүтүмдөрдүн эч кандай сиздер тарап эмессиздер деп алардын доо арызын канааттандыруусуз калып мен да муну алып келдим чечим 2023-жылдын 25 январында чыгып атат значит бул жерде жарандык тартипте бул маңызы менен кирдик элек биз азыр маңызынан жетпедик да биз сроктон келдик канааттандыруусуз эле биз баягы айттым го 1 жылдан бери эшикти ачып кире албай койдук да түшүнүктүү мына бүгүн чечим чыгып алды түшүндүм мында анда мен биздин түшүнүүбүз боюнча мындай экен да сиз өкүм боюнча апелляциялык инстанцияга да кайрылгансыз алар жокко силерди канааттандырган жок өтүнүшүңөрдү андан кийин кассациялык түрдө жогорку сотко кайрылган алар да канааттандырган жок туурабы бул маселелер сиздердин өтүнүчтү көрсөтүп бериптир ошондуктан тактоо иретинде суроо бердим да рахмат бул жокпу сурооңуздар анда менде бар суроо негизи биз карап аткан маселеге түздөн түз тиешеси жок болсо дагы бирок өзүңүз сөзүңүздө айтып кеттиңиз жанакы мөөнөттү калыбына келтирүү тууралуу өзүңүз айтпадыңызбы мыйзам боюнча 3 айдын ичинде ошол маселе каралышы мүмкүн тиги ошол апелляциялык даттанууга ошол мөөнөттү калыбына келтирүү тууралуу ошол боюнча өзүңүздүн оюңуз кандай айтып кеттиңиз 5 жыл болобу 10 жыл болобу деп айтып кеттиңиз ал деген калыбына келтирүүгө неме мүмкүнчүлүк берилиш керек деп эгерде башка жагынан карасакчы антсек мына соттук чечимдердин соттук актылардын туруктуулугу бул деген эң негизги маселе мыйзамдуулукту эгерде орнотобуз десек анан кийин мына соттун чечими чыкты
5 жыл 10 жыл өттү, кайра эле ошону бузуп кайра эле карай берген ошо туура болобу сиздин эмеңиз боюнча? Сиз эмне ошол кайсы себептерди келтиргенде неме? Бүгүнкү биз бул жана 3 айлык мөөнөттү биздин предмет эмес. Ал эсиңизде, Ооба. Биздин предмет жанакы ушул маселе мөөнөттү калыбына келтирүү маселеси апелляция инстанциясында бүтүп калат экен деп ошол маселени коюп аткансыз. Жогорку кассациялык тартипте жогорку сот карабайт экен. Ошол себептен жогорку сот кыскартып салган бул маселени. Туурабы, Жанакы ошол мен айткан маселе боюнча өзүңүздүн оюңузду айтыңызчы. Эми урматтуу төрага, бул маселе бүгүнкү күндө деле жогорку кеңеште көтөрүлүп атат. Жогорку сот мен жакында срокторду коюп атат, 10 жыл чектөө болуп атат да. Биз эми башкы мыйзамда так көрсөтүлүп атат. Канча өзүңүз башкача берейинчи суроо. Канча убакыт бериш керек мына адамга апелляциялык соттун биринчи инстанцияда каралып аткан иш боюнча бардыгына түшүндүрүлөт, Баланча мөөнөттө жогору турган сотко апелляциялык тартипте даттанууга укуктуусуңар деп. Туурабы? Ошентип айтылып атат. Анан кийин өткөрүп жиберди. Мейли өткөрүп жиберди. Канча мөөнөт бериш керек? Ошонун ичинде ушул мөөнөт кайра калыбына келтирүү маселеси ошону уруксат бергенге деп. Эми бул талаш маселе. Туруктуулук деген болуш керекпи? Мыйзамдуулуктун туруктуулугу деген. Туруктуулук болуш керек. Мына элестетиңиз, сиз деле бир соттун адвокат катары, мына сиз соттун чечимин неметтиңиз, күчүнө кирди. Бир топ убакыт өттү дегенде. Анан кийин кайра эле ошол мөөнөттүн калыбына келтирип туруп, кайра арызданып, кайра бузуп, башка тарап. Кайра бузуп, анан кайра ошол эле маселени карап атат деген сөз. Бул чектөө болуш керек. Чектөө болуш керекпи? Сөзсүз болуш керек. Чектөө мыйзамдын талабында чегинде чектөө болуш керек. Эгер мыйзам бузулган жүйөлөр пайда болсо, ал чектөө жок болуш керек. Эмне үчүн? Сиз айттыңыз, өзүңүз оюңузга жеке жаран катар. Азыркы күндө биздин ата бабалар репрессия болгондордон бери актап атабыз. Алардын убагында бизге окшоп сиздерден калып арыз кайрылган эмес да. Бирок убакыт өттү деп, мөөнөт өттү деп биз чектегенге башкы мыйзам жол бербей атат. Кыргыз Республикасынын башкы мыйзамы. Башкы мыйзамды биз бүт дүйнө жүзүндөгү бүт келишимдер менен биргеликте алынган башкы мыйзам болсо. Оюңуз түшүнүктүү. Рахмат. Оюңуз түшүнүктүү. Дагы бир суроом бар. Мына өзүңүз айтып кеттиңиз. Өзүңүз ошол конституциялык талабына таяндыңыз. Ар бир соттолгон адам жогору турган сотко даттанууга жана ишин каратканга ошондой укугу бар деп, ошондой конституциянын талабы бар. Өзүңүз ошого таянгансыз. Анан кийин мына ушул мөөнөттү калыбына келтирүү тууралуу деле ошол эле маселени карап көрөлү. Мына биринчи инстанцияда каралды маселе. Анан кийин укук берип атат. Апелляциялык тартипте даттаныңыз. Ошол апелляциялык тартипте жогору турган биринчи инстанцияга карата жогору турган сот ошол маселени карап берет деп. Туурабы, Бирок сиз ага неметпей, жок, бул маселени кассациялык инстанциядагы, то есть жогорку сотко чейин ушул маселе жетиш керек, алдагы караш керек деп атасыз, туурабы, Ошол апелляциялык тартипте мүмкүнчүлүк берген бүгүнкү күнү. Кылмыш жаза кодекси ушундай мүмкүнчүлүк берген, эмне себептен аны жетишсиз деп ойлоп атасыз? Себеби деген конституциянын талабы мындайча айтканда жогору турган сот карап атат да, апелляциялык сот деген деле биринчи инстанцияга караганда жогорку сот болуп, жогору турган сот болуп эсептелинет да. Туурабы? Туура. Урматтуу эмне жүйөңүз бар ошол тууралуу? Эмне себептен ушул маселе бир эле турган жогорку сот эмес, бүт бардык инстанциядан өтүш керек деген эмне жүйөңүз бар деген сөз да. Эми кыскача. Эми соттор боюнча мыйзамда биздин конституцияда ошо бардыгы 3 инстанция деп көрсөтүп коюп атат. Так. Биз бул жерден бирден кайра 2ге чыгып атабыз. 2де өзүнүн чечими менен көрсөтүп атат. Бирок ошолор жазып койсо болмок. 403-түн 4-пункты. Биз апелляция карайбыз, сен кассацияга бербегин деп. Алар бизге жол багыт ачып атат. Сен бара бер жогорку сотко чейин деп. Бул соттук актысында турат.
мен байыры окуп бердим. Мен деле бул маселени карадым. Мен эртеге барсам, бул жерден токтоп калбаймбы деп. Ошо сизден суроо берген суроолорго кандай жооп берем? Ошо карама каршылыкка келгенде кандай ситуациядан чыгам деген. Ушул багытын көрсөтүп мага берди. Сен жогоруга бар деп. Жогоруга келсем, жогору 2 ай карап атат, 3 ай. Анан кийин 400 апелляция деп жазылган. Эми ушул жерде мен сиздердин да ошол көңүлүңүздөрдү буруп кетет элем да. Ошо 403-түн 4-да апелляциялык деп жазып койгон. Анан кассация деп жазылган эмес. Бул жердеги суроо да. Бул жерде башкы мыйзамга каршы келип атат. Мына бирок ошол эле чоң бөлүк ал деген апелляциялык тартипте каралчу иштерге ошого багытталган да негизичи. Кылмыш жаза процессуалдык кодекс боюнча ошондой неметилген да. Ал неме болуп бөлүнгөн да, туурабы? Раздел болуп бөлүнгөн. Туура. Эми азыр бул жерде буну ким кабыл алды бул кодексти, мыйзамды? Ошол кызык болуп атат да. Ким кабыл алды? Жогорку кеңеш кабыл алып атат. Жогорку кеңеш ошону бардыгын тактап көрө алдыбы ушул жерде? Ар бир минус плюсун. Мен ойлойм көрө алган жок. Убактысы дагы жок. Анан бул жерде ошол кабыл алып атканда мен баягы эле сурап кеттим. Силер Конституциялык соттон уруксат сурайсыңарбы ушундай алганда? Жок, сурабайт. Ура, сөп кабыл алынып кетти. Эми ким оңдош керек? Биз оңдошубуз керек. Ким таап келип атат? Адвокаттар таап келип атат, же жарандар таап келип атат. Ушул мүчүлүштөр болуп калыптыр. Урматтуу мыйзам чыгаруучулар, урматтуу органдар, ушул жерде Конституциялык сотко алып барып, ошол жерге далилдеп, бизге кайра сиздер жардам берип, ушу Конституциялык сотко ушул маселени көтөрүп тактап алайлы. Эртең эч кимдин бешинесинде эмне жазылганын билбейт. Мен баягы тактап өттүм. Болбогон биздин жарандар, илимдүү, билимдүүлөр ушул боюнча токтоп турат азыркы күндө деле. Муну мен ойлойм Кыргыз Республикасынын ар бир жараны күтүп атат. Бүгүнкү чечимди. Түшүнүктүү. Болду. Отуруңуз анда. Менде дагы суроо бар. Эмне жолдош суроосуна ылайыктуу менде бир тактоочу маселе болуп калды. Сиз айтыңызчы, мына сиздин мына өтөнүшүңүздө сиз мына бу каралып жаткан маселе боюнча, то есть теги өтүп кеткен мөөнөттү кабылына келтирүү маселесиндеги апелляциялык тартипте берүүнүн мөөнөтүн караган жоксуз, 3 айлык мөөнөттү караган айткан жоксуз, туурабы? 3 айлык деп айткан жоксуз. 3 айлык эмес, андан көбүрөөк берсин деген сөз койгон жоксузбу? Сиз же койдуңузбу? Туурабы? Анан экинчиден, андай болсо, значит, сиздин талабыңызда бул мөөнөт жөнүндө жок кеп, экинчи инстанция менен чектелип калгандыгы жөнүндө болот, туурабы? Ошол маселе боюнча кабылына келтирүү маселе боюнча кассациялык тартипте мүмкүнчүлүк бериле деген талап коюп атасызбы сиз? Туура. Болду, рахмат. Биз кассациялык тартипте дагы барайлы. Түшүндүм. Анан ошол жерден биз токтосок, анда биз токтойлу. Экинчи инстанция токтоп калып атабыз. Бул деген чектөө болуп калып атат.